Алыскы Зардалы айылына барчу жол. Террорчулар, маджахеттер, вахабилер жана жон гана сакалчандар. Бул сөздөр Кыргызстан бийлигинин жана элинин лексиконуна 1999 жылдан тарта кеңири колдонула баштады. Баткендин Зардалысында ушул кезге чейин башкы тема жана коркунучтуу эскерүү жалпы республика үчүн ар дайымкы актуалдуу маселе. Алар менен кармаштын белгиси бул гильзалар ушул кезге чейин Зардалыга бараткан жолдо жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай чириген ок калдыктары бул аймакта толтура. 30 июль Жоопая айылындагы жылы суу мазары жана эс алуу жайы. Бул күнү 20 чакты куралчан адам да ушул жерге келип тамактанып, намаз окуп кетишет. Эртеси күнү шектүү адамдар жөнүндө Бишкектеги борбордук бийликке билдирилет, бирок кеч болуп калган. Террорчулар Зардалы айылын толугу менен барымтага алып алышкан. 2 август Зардалы айылы. Бул күнү Жапар ата эккен арпасын оруп алып койлорун тосуп отурган. Бир маалда чаламандын чак түшүндө айыл ичинен кадимки мылтыктын атылган үндөр угулат. Дүрбү менен карай салса бир топ куралчан адамдардан Зардалынын милициясы менен айыл башчысы качып баратыптыр. Бросай оружие дегенден кийин эле асманга предупреждение кылып тарс деп бир атты. Аткандан кийин эле Жуманаманган тошу ничкеде таң-туң деп бакырып жүгөрдү да тарыр этип очередной коюп кетти милиция. Касым деген милиция Самаркандыктан барат. Коюп кеткенден кийин анан тарс атышып алып кетти да атышып кеттилер. Касым качып келип бир короо бар экен, короого кирип кетиптир, аны мен көрбөйм. Өкмөтүбүз өйдө карап мага качты. Мага качканда ол тарс дегенде мен койлорум качып кетип калды яка. Өзüm kaldım. Endi öyle bola albay kaldım çöpün arasında. Alı oktор ana jürge men bu yağıma tiyip atat endi. Hökümet tuş mağa keleyt etdi. Keyin burulup ketdi. Anan baktın içine görünbey kaldı. Şonda bu yağdan hem kelgenken o yağdan. Tars derden ay huyda bakırıp kaldı. Kuralçanдар милиция кызматкерин аябай кыйнап өлтүрүп жерге көм салышат. Алар атып салышкан айыл башчысын айылдыктар эртеси боевиктерден коркпой чогулуп келип жерге беришет. Жаназа учурунда Жапар ата ошол жерде жүргөн террористтерге намаз окуган Кудайдын кишисин эмне өлтүрдүңөр деп соол салат. O kişi namaz okuyup dedi. Kalpa dedim, namaz okuyup dedi. Sen başta çarşı var o dedi. Çarşı eşendeyem var dedim. Eşennem çarşı var dedim. Bekar oldu dedim. Şonday dedim. Anan ketip kaldılar. Kelip bilen Jumanamanganyga aytıptır. O keçe biz atıp taşlagan bir kalpa kişinin balası eken, kalpa eken bul. Adamlar juda çatışıp ötüp şonday dedi. Anan Jumanamangany 40 çaktı saldatı menen meçitten çıkıp mana baktın içine keldiler. Biz şonda oturabız endi el çoğulup. Kaçkanı kaçıp ketti, kaçmaganı şunu. Otursak o şonda ötüp oturup Kur'an okup tilavat kılıp uzun. Anan oblakörde pata kılgandan keyin bunun tuğanı kim dedi? Ana şu bala dedi. Anan bir çangal puldu, Kırgız puldu anan. Mana endi Kuday Taala jer etkende peşenesiga şunu yazgan eken. Biz sebep bolduk. Kokustan ok deyip kaldı. Ma bizdin jardamımız dep ukasın koluga verdi. Көп өтпөй бандиттер Жапар атанын үйүнө да кирип келишет. Издегендери тамак аш, идиш аяк, кыялдары болсо бузук. Sakalım bana onda öskönde şumaldı. Kirsem 3 kazan turat deydi. Aksakal dedi. Ablazın atası Kırgız enesi Özbek'te özetken. Sniper'da muşkası menen bunday tarttım oyunumda. Aksakal bek kıran dedi. Bu sakaldı jalgan aytkanı koydunuz bu dedi. Ben aytdım o kelinim kazandı biri aldı degende. Kana şu kelinin dedi. Ketip kaldılar kaçıp dedim. Turrep onan. O muşkaga oralып kalganda mana anday oldu. Köp sakalım жүрүп ketти. Ушул бойдон бандиттер карыянын үйүнө жашап калышат. Ушул короосуна жатышат, тамактанышат. Кадимкидей кирип чыгып өз тирликтерин кылып. Тамак аш даярладылар шунда. Oldu, başlanış şol boldu. Şok keyin taza kelip aldılar. Kelip keçinde o yaka da ketetler, bu yaka da ketetler. Munda jatıp жүрдүлөр. Munan kalganı mananda jatıp жүрдүлөр. Anan birde 10 ta 15 ta jatar.
Айылдын борборундагы мечит. Бул имарат мажахеттердин негизги штабы болгон. Баары ушул мечитте уюлгушуп, өз ара чечимдерин кабыл алып турушкан. Айылдын чок ортосундагы мечиттин жанында Кожой Мурат мазары орун алган. Ал адам бул өрөөндөгү мыктылардын мыктысы деп эсептелген. Мазардын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Мындан сырткары жергиликтүү жашоочулар дагы ага киргенден коркушат. Ал эми мазардын жанындагы мечитте бул тегеректеги аксакалдар намаз окушат. Мындан сырткары бул мечит дагы бир окуясы менен атактуу. Белгилүү болгондой, террористтер тоодон түшкөн сакалчандар дал ушул мечиттин ичинде дээрлик бир ай бою жашашкан. Ушунда жүрүп, ушунда жуунушуп, ушунда намаздарын окушкан. Зардалыны боевиктер басып алганын жамы Кыргызстан бир жумадан кийин гана билет. Ушул маалда айылга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн келген Улуттук коопсуздук министрлигинин 3 офицери менен Баткендин акимин сакалчандар барымтага алып алышат. Кыргызстан бийлиги Зардалга кимдер киргенин билбей башы катат. Куралчандар менен бир айылда аралашып калган зардалылыктар деле ал кезде террорист эмне экенин билишпептир. Өмүрү электр жарыгы күйбөгөн, мектеп деген жок, автобус, унаа деген барбаган алыскы кыштактагылар экстремисттер жөнүндө угушпаптыр дагы. Боевиктер келгенде жымырап, тирилик кылып атат деп, жуурап, чооруп, чөп боолап күздө келген да. Ошентип атсак эле бахоолер келип калды анан. Бахоого акылыбыз эми жетпептир, бахоодо уккан эмеспиз да. Анан пата-патаң башталды. Дәмір әжі барды, патаң десе жоғалып кетті да. Өл дәмір әжі десек, ол чөпкө жашынып қалған екен, қалып кетіптір бічері да. Мұны яқты қорғып қалды. Оны мұрын бұл ауышқан оларға немек қылып барғанда ояқта. Енді қанға қан, жәнге жән деп келіптірді деп, бұл бір ол жашыны үйден шықпай қойды. Сеніле шық қатындарға тибестір деп. Құдай сақтасын, мені шығарады, өзің жән ширин. Аянанда көрініп өттім бе? Оны шөнтіп қорғау алдылар, ешкім жаққа шығалбай қалды. Пост қойып қойдылар. Кейін шөнтіп жүрділер шияқта. Берген нан жаптырып, сойыш сойдырып, пулдарға алып өткен дағы. Барымтага алынгандан 10 күн өткөндөн кийин гана өкмөт иш-чаралардын планын түзүүгө киришет. Бул маалда барымтада калган Зардалы айылынын тургундары сакалчандардын тилин таап жашоого мажбур болушат. Бандиттер токтосулуу эженин үйүнө да келип алышкан. Баштадык кийин автоматтары бар, монолору катар бычактары бар. Сакалдары манерден, чачтары манерден. Орунлор алганы бар. Токтосулуу эже соодага жакын болгондуктанбы, же алардын кызыл акчалары ишкердик ышкысын арттырдыбы, айтор террорчуларды кадимки кардарына айландырып алган. Аларга кар төшкө сатат, азык-түлүк сатат, нан жаап берет. Чакырып калды анан. Ай, кутукурке качпайлы баралычы, ат иштебесин деп анан келсек чай кылып бергиле деди. Чай кылып бердик, анан битте вазелин берди чайыбызга. Колуңарга сүрткүлө деп. Вазелин. Жакшы атпады деп анан чайыбызды ичип алып кетип калды. Аларга картошка деп эмне оксоп жүрөсүз? Ай, анан картошка деп келди, 10 сомдон картошка сатамай. Ол да качып жүрүп, ай пулуну берип кетейин ай. Казып бере элегдим да. Жүрүң тагы деп оны алып анан картошканын пулун анан бердим олорго. Бул жайлоого кетет экен, картошканы казалбай калды деп айтың деп анан пулуну берип жибердим. Зардалынын жашоочусу Үсөн дагы оруп алган буудайын террорчуларга сатууга мажбур болгон. Наркы Баткенде кандай болсо ошондой төлөп беришиптир. Алардын айтканын кылбай, моюн толгоюн десе каны бузук немелер автоматты чекеге такап туруп атып салышат. Ажан деген кимде болбосун ширин да. Мисалы, мен солдат болсом, келген адамга курал таштап коюлуп барам да. Булар ондой болбойт экен да. Куралды алып туруп, анан келген адамды күтүп алат экен. Олар ушунчалык өзгө сак болот экен да. Олар бизден чочуп жүрдү да, булам мени өлтүрүп коебу деп. Ошондуктан биринчи куралды карман жүрдү. Анан колуңа автоматты, Калашников автоматта Россияныкычы, колуңа бербейт. Узактан тиктейсиң, сураганга коркосуң, колуңа бербейт. 12 августта барымтадагылардын бири бошотулуп, Зардалыны басып алгандар ким экендиги белгилүү болот. Көрсалар башында Жума Намангане, Тахир Юлдашев, Абдулазиз деген тала командирлери турган Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөлөрү экен. Алар Зардалдагы барымта актысын моюндарына алышкан. Бул тасмада Вахаби Тахир Юлдашев өзү Зардалыга эмнеге барганын айтып берип жатат.
Va alhamdulillah mana bu jihodimizni amaliy qilishlik uchun mujohidlarimiz bir necha amaliyotlar o'tkazildi. Mana shu Botkenga, Qirg'izistonning Botkenti orqali harakat qilingan. Bizning harakatimiz, jamoatimiz qildi buni. Xo'p, Sariosiyoga kirgan guruh bizning guruhimiz. Toshkentga kirgan bizning guruhimiz. Va mana bu rejimga qarshi alhamdulillah mujohidlarimiz mana bu zulmga qarshi o'zlarini iymoniy javoblarni berishdi. Va 2001-yil mana bu Amerikadagi New York va Washington g'azvalaridan keyin harakatda bir katta o'zgarish sodir bo'ldi. Qirg'iziston biylигине койгон талаптары аларга тийбөө. Өзбекстанга өтүп кетүүсүнө шарт түзүү эле. Эгер Бишкек буларды аткарбаса, Акаев режимине карата жихад жарыялашмак. Жума Намангани ушул тоонун чокусуна отуруп алып бары жокту байкап турган дешет. Бул арада Зардалыдагы жашоо өз нугунда. Мажахеттер менен чогуу жашап, жергиликтүүлөр алар менен жакшы таанышта болуп калышат. Анан кийин урушка жөнөйт, олор менен таанышан болуп алдык. Falanca деп biz atımızı aytıp bakırat, kolumuzu götürüyoruz, vuruşa kettik deyitler. Şundan 7-8 bolup, bakırıp, bayıktırıp, vuruşka жоқ bayağı ötüp жатқан. Басып киргендердин максаты башында Ислам Каримов турган Өзбекстан бийлигин кулатуу, ал жактагы кырдаалды туруксуздаштыруу жана Фергана өрөөнүндө теократтык мамлекетти түзүү. Өздөрүнүн катарына Үсөндү да кошуп алууну көздөп сүйлөшө башташат. Анткени Үсөн айылдын көзгө атар мергени, каман, карышкыр дегенди жөн эле кармаган баатыры. Олар биз менен жүр дегени, мананда мен нан жаап бердим байөктерге. Унду алып келет сатып. Мында чоң неме көз кыландык да, калганы качып кеткенде. Нанды апарып берсин дейт, апарып берем. Алып келсин дейт, алып келем. Куралчан. Жок десең эле каны бузук адам. Оны сотко бере албайсың. Пешенең атат, жан ширин айткан кыласың да, куралың жок. Онда солдатың болса, олорго карама каршы туруп атышып берсең. Бирок куралчан адамдын айтканын кылып кутуласың да. 13 августта барымтадагы район акими менен офицерлер бошотулат. Мажахеттер менен сүйлөшүүгө Жапар карыя да барган. Батеновдарды мен апарып тапшыргам. Шонда келгенден кийин булар кайта кетти. Кеткенден кийин анан ояктан немелер военелер келип калды, вертолет келип калды. Келип ана бактан куучуп, конуп, нары бери кылышып, кийин анан айтты энди алыге барымтага жок, неме деп калды. Суанып деген министр программа бар экен. Ошо Суан катта киши оны бирге болгон. Айтты биз барып булардын жолун тосушубуз керек dedi. Жолду тосуп алалык деп ошентти. Кийин айтты солдаттарды сен баштап бар dedi. Деди дагы мен айттым, ой, балдардан жүгөргүлө, мен баштап барбайм, кар адам. Болбой эле кошуп алышат. Алар үчүн бийлик дээрлик $50,000 жана азык-түлүк бергени байма-бай айтылып жүрөт. 16 августта же Өзбекстан, же Тажикстан экени белгисиз аскер күчтөрү Тажикстан-Кыргызстан чегарасындагы Жергеталдын айрым райондорун бомбалашат. 18 августта биздин аскерлер Жоопая мазарынын аймагын ракеталык чабуулга алышат. Ушул эле күнү бандиттер Кыргызстан аймагынан жок болуп кетишет. Ошентип 22 күндүк террор бүттү. Бирок 3-4 күн өтпөй сакалчандар Зардалы, Кожошкенди кайра басып алышып, Чоңалайдагы айрым айылдардын тургундарын генерал-майор Анарбек Шамкеев менен Жапандын 4 геологун барымтага алышкан. Маал менен кыргыз аскерлер менен атышуулар, салгылаштар, кан төгүүлөр болуп, Кыргызстан бир айдан кийин гана расмий түрдө бандиттерден тазаланат. Бул баткен окуялары 32 адамдын өмүрүн алып кеткен. Анандагы 600дөн ашык адам окуялар учурунда сиңирген эмгеги үчүн сыйлыкка татыган. Баткен облусунун Кадамжай району эмне себептен Кадамжай аталып калган? Анын жандырмагы мына ушул кооз жерге байланыштуу. Ош Баткен жолунун боюнда жайгашкан. Бул мазар Азирети Алинин кадамдарынан изи калган ыйык жай катары белгилүү. Ал Мухаммед пайгамбардын 4 шакиртинин бири жана күйөө баласы болгон. 4 халифаттардан бири болот Хазрати Абу Бакр Сиддик, Умар разияллаху, Усман разияллаху, Хазрати Анху разияллаху. Булар энди барды чарыялар болгон. 4 чарыялардын бири болгон. Хазрати Али өзү пайгамбар Мухаммад вассалам күйөө баласы болгон. Бул Фатименин өзү күйөөлөрү болгон. Шу көргө келип,
namaz okup şu Allah'tan soranıp şu barda elde şu Müslümançılıkka, dinge kirişke millet özünü çıkarıp davet kılıp жүрген insan bolğan. Şu peygamberden keyin şu sahabalar şu İslam diniga şu kirib düşkün şu davetke çıkıp geçkende. Hazireti Ali düşmanlardan kaçıp gele jatıp da ушул жерде намазын окуп, тоону аттап өтүп кеткен экен. Бул жабуунун астындагы чоң ташта анын ыйык парзын аткарып жаткандагы издер калган. Ал из өтө эле чоң адамдыкындай. Endi şu yerden o'tgan ekan-da, şu yerden. Şu bosib o'tib şu yerda namoz vaqti bo'lganmi, endi Allohdan so'raganmi, şu yerga kelib o'tirib şu qadada o'tirib şu Allohdan so'ragan joy ekan. Бул издин айланасы оролуп, отуруштар коюлган. Келген кишилер кыя кетпей, токтоп Куран окуп өтүшөт. Камбаров Адахан бул жердин шайыгы. Негизги милдети жараткандын берген насиби деп билет. Биринчиден таза тутушу керек. Келген элдерди сыйлашы зарыл. Адамдар эмне тилек менен келсе, дуа окуп берет. Күнү түнү ушул жерде. Ал эми элден түшкөн каражат экиге бөлүнөт. Бирөөсү шайыкка тиет. Экинчиси ушул жерге шарт түзүүгө сарпталат. Hazreti Ali'de suygan bandası bolğanda Allah'ın suygan bandası bol üçün şu yerde biz kança yaşa kısağız oşonca Allah bizi hem suygan bolsa bardı şu yer yurtubuz tinç bolsun şu Allah Teala İslam dini tarqatanımızda bardığızga mo'minlik Allah Teala parvardigan bardığız insaflı imanlı bolup жүрүшкө насип этсе адашырбасын парвардиган. Бул сай Шаймерден деп аталат. Гүрүлдү багып, мазарга өзүнчө эле кооздуктагы, салаваттуулуктагы берип турат. Дайраны бойлой тепкиштер жасалып, жан-жаныбарлардын айкелдери тургузулган. Мазарга жолборс таштар декорация үчүн эмес, мааниси болгондугу үчүн коюлган. Hazireti Ali убагында жолборстой күчтүү болгон дешет. Алган эмес жырткыч баласы жолборстордун үстүнөн өкүм кылып турган. Мындан сырткары жолборс менен алышуу Hazireti Ali үчүн эң жөнөкөй иш болгон. Али күрөшкө түшкөндө эч кимге жыгылчу эмес экен. Ал эми душмандар арасында каардуулугу менен атактуу болгон. Müslümanlardan çoğu kişi şu Hazreti Ali bolğan ekan, yani polvon kişi. Şu nimelerde ham, şu küpürlerde ham şunda çoğu kişi bolğan ekan. Oşo menен soğuşup жүрүp kurashganda şu ko'tarib turib yerga kirgizib yuborgan ekan, tizzasiga ketgan ekan. Oxiri so'g'ishib shu musulmonchilikqa kirib ham deganda shu ko'tarib yurib kurashib yerga kirgizib yuborgan ekan, tizzasiga ketgan ekan. Shunday kuchli Alloh taolo kuchli berganda bo'lsa Kur'an nihoyatda kuchli bo'lgan ekan, cho'ng bo'lgan ekan. Ошондой эле таш эстеликтердин арасында төөнүкү да бар. Эмнегедир ушул төө көпчүлүктө суроо жарата берет. Арстанго түшүнүктүү, а төөнү эмнеге коюп коюшкан деп. Көрсө Hazireti Ali өлгөндө анын сөөгүн биз алабыз деп ар кайсы мамлекет талашат. Ошондо аны жакын адамдары ак төөгө артып жашырып кетишкен экен. Hazreti Ali o'tgandan keyin söөгүнү 7 paşalı talashganda, talashib lekin bari nimani söөгүnü tabut shunday olsa Allohning amri bilan mo'jiza ko'rsatganda Alloh taolo endi shu tobutning ichida shu söөгү jatadi. Ne 7 paşalı talashib olib ketavergan buni. Suyunishi bu Hazreti Ali shunday inson İslam Allah'ın suygan bendesi deb olib borib joyiga qo'yamiz deganda. Oxirida keyin bir sahaba tayinlangan bo'lib, olib kelib shu oqto'yga otib, olib suyagini borib qo'yadi joyiga. Баткенге бараткандагы Кызыл булак жол кесими. Жолдун аркы өйүзүндө дагы Алинин издери түшкөн чоң таш бар экен. Şu жерде Hazreti Ali radhiyallahu şu turgan joyi şu. Shunday turib, shu tashqa mashinada suygan joyi ekan. Baş qo'ldorini Зыяратка келгендер кан чыгарып, Алла Тааладан тилектерин сурап келишет. Жаман нерседен сактасын деп шам коюшат. Ош шаарынан анча алыс эмес Чарбак айылына жакын жер. Атактуу Чилустун тоосунун берки капталы. Айылдык тентектердин көп каттачуу жери. Кадимки үңкүр. Аталышы деле жок. Жөн гана геологдор белгилеп кеткендей 17-үңкүр деп аталат. Бул 17-си болгондон кийин бу тоодо канча үңкүр бар экенин элестете бериңиз. Кире бериши кооз көрүнөт. Жолду карай чоң-чоң таштарды аралап, же үстүнөн өтүүгө туура келет. Үңкүрдүн ичинде чыгып, жаңырган добуштарда башкача болот экен.
Кете берсең кызыгы үңкүр ичиндеги жол экиге айрылат. Же оңго кетиш керек, же солго бурулуш керек. Бирок кызыктар ушул кесилиште. Дубалдарда аркыл боектор. Эң көбү ак саргыл түстө өсө. Же акиташ эмес, же нефрит эмес. Өзүнүн өзү пайда болгон бул түстөрдөн үңкүрдө кандайдыр бир кен жатат. Же мурда кен казылчу деген ой кетет. Анткени үңкүрлөрдүн көбү жөн эле тешик эмес, кендүү аймактарда орун алышат. Муну жергиликтүү тургундар сураштырып деле көрүшкөн эмес. Алар үңкүрдүн аягына чейин деле барып көрүшө элек. Себеби жөнөкөй, ичи караңгы болгондуктан барышпайт. Аягына чейин билбейм, негедир барган эмесбиз да. Өзүнүн курал нерселери жок, фонар, нормальный фонарлар болбой калган да. Үңкүрдүн ичи бир кызыктай, кандайдыр бир кычкыл, кислота сыяктуу жыттан турат экен. Ойлонуп, ой бөлүшүп бара жатып, бул кадимки жарганаттын кыгы деген жыйынтыкка келдик. Биз жаңылбаптырбыз. Буттарыбыздын алдын карап бассак, чын эле топтошуп жарганат кыктары жатат. Жарганаттан башка жаныбар, жылан, чаян, дагы ар кандай жеран деген жаныбарлар бар. Көп кездешет бул жерлерде. Бир аз баса түшсөк, чын эле жарганаттардын үндөрү, алардын учкандары угула баштады. Көрсө бул үңкүрдө кызыл китепке кирген жарганаттын эки түрү байырлайт экен. Топтошуп турган бул жарганат түрлөрү жоголуп, сейрек кездешип бара жатат. Үңкүрдүн ичинде дагы бир кызык абал бар. Абдан салкын, кандайдыр бир жагымдуу салкындык. Демек, кайсы бир түбүндө суу бар болушу ыктымал. Бул үңкүргө өзүнчө эле киргенде адам бир шаңга бөлүнөсүң. Бул жерде өзүбүз деле ар дайым чыкканда бул жака чыгып турабыз. Тез-тез эле. Бирок чыкканда бир салкындап чыгабыз бер жака. Чыкканда өзүчө бир шаңга бөлөнүп эле бияка кандайдыр бир нерсе тарткандай болуп эле чыгып кете беребиз. Нымдуулугу дагы, өзүнүн салкындыгы дагы адамга бир жагымдуу нерсе. Бүбү бакчылар келип зыярат кылып турушат. Алар үчүн бул 17-чи үңкүрдүн кандайдыр бир касиети бар болуш керек. Эмнеси болсо да ыйык мазар деп белгилешет. Ал эми биздей жер кыдырып жүргөндөр үчүн сейрек кездешүүчү жарганаттар байырлаган кадимки кооз үңкүр.